Куугунтук курмандыктары подкасты. Куугунтук курмандыктары. Мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбековдун урпактары репрессия учурунда атылган атасынын сөөгү кайда көмүлгөнүн табууга жардам сурап, өлкө жетекчилигине кайрылууну көздөп турат. Мен ойлойм, ошо сөөгүн табыш керек. Ошо жардам берсе, ошо бизди өкмөтүбүз, бизди президентибиз. Сталиндик кандуу репрессиянын курмандыгы болуп, кайда көмүлгөнү белгисиз калган миңдеген кишилердин арасында Орозбековдун да ысмы бар. КГБнын архивине барсам, Орозбеков жөнүндө 4 барак бар экен деп. Орозбековду камакка алуу жөнүндө 2 барагы иш ордунда камакка алынган да, ошол жердеги описи 4-чү барагы өлгөндүгү тууралуу справка. Анын кантип жазага тартылганы, сөөгү кайда көмүлгөнү тууралуу имиштерден башка далилдүү фактылар жок. Аларча мөржөсүнүн кароолчусу уйгур киши болгон экен ошол мезгилде. Яман казышып, ошого болсо аксакалды сөөгүн алып келишти деп айтыптыр. Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов жана Орозбековдун небереси Жылдыз Абдыкадырова менен ушул тууралуу талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Жылдыз эже Абдыкадыр Орозбековдун түз урпагы, тунуулуу Өзгөрүш Орозбековдун кызы. Негизи мени чоң атам Орозбеков Абдыкадыр. Биринчи аялы Ахунова Хавахан, андан 2 балалуу болгон. Биринчиси Эркүнгүл эже, андан кийин Өзгөрүш. Эркүнгүл эжебизде балдары жок болчу. Атамдан 2 кыз, Юлдузхан дагы Айгүл. Андан кийин бизде аттарыбыз болсо өзбекче жазылып калган. Ошо биз Кызылкияда төрөлгөнмүн. Экинчи аялынан Адалет эжеден Кемелеке. Ошондуп бизде чоң атабыз 3 балалуу болгон. 1 кыз, 2 уул. Сиздердин ушул туугандар чоң атаңыздын кайда көмүлгөнүн тактоого жардам сурап, өлкө бийлигине кайрылган жаткан турбайсыздарбы? Биз болсо азыр даярдап атабыз, ошондой кат, ошо коопсуздук комитетине кат жазабыз. Ташиевдин атына Кыргызстан болгонуга аябай чоң салымын кошкону үчүн ошо инсанды, мен ойлойм, ошо сөөгүн табыш керек. Ошо жардам берсе, ошо бизди өкмөтүбүз, бизди президентибиз ошо неме чечилип калса аябай жакшы болмок да эми. Чоң атаңыз тууралуу ошол үй бүлөдө, жакындарында кандай маалыматтар бар? Кантип кармалган, кайсы жерде камакка алынган тууралуу өз атаңыз сөз кылчу беле? 37-жылы жайында газеттерге уже маалымат чыкты. Абдыкадыр Орозбеков совет бийлиги каршы иштеп атыптыр, ал болсо туура эмес иштеп атыптыр деп. 20-сентябрь 37-жылы үйдөн чыгып атканда атам болсо тосуп алып, ошо атам менен бекем кучактап, 2 бетиден өпүп айтыптыр. Мен азыр болсо НКВДге барып, ошо далилдеп, мен болсо эч кандай туура эмес жумушту аткарган жокмун. Совет бийлигине бардыгын иштеп жүргөнмүн, туура иштеп жүргөнмүн деп чыгып кетет. Ошо мезгилде 37-жылы мени чоң атам болсо Карла Маркса 57-үйдө жашаган. Ал үй болсо азыр болсо тарых музей жайгашкан. Ошонун маңдайында НКВДнын имараты болгон. Жапжакын имараты болсо ошо неме жер астындагы жолдор менен, ошо раритет магазини менен азыркы мезгилде ошо жерде камералар болгон. Ошондуп ошо 20-сентябрда 37-жылы чыгып кетип, кайра уже үйгө келген жок. Тергөөчүлөр келген күнү ошо 20-сентябрь үйгө. Алар болсо аябай бар жогу тытып чыгышканда, менин атам менен эжем болсо окуучу болгондо ошолорду учебниктерден бүт бардыгын издеп чыгышканда, бир неме барбы ошо совет бийлигине каршы документтерди издешкен аябай. Бизди чоң атам менен чоң иштегендер, чоң жүргөндөр, ошо айылчылардан, Охна айылынан бүт аксакалдарды бардыгын камашкан. Бүт бардыгын.
ким ошо кандай кичинекей байланышы болсо ошолордагы бардыгы, ошо үйгө ким келсе ошо күнү ошолдорго бардыгын камашкан. Андан кийин болсо бир неме тууганы иштеп жашап жүргөн экен да, ошо үйдөчү келатканда бир коон кармап келатыптыр да, а уже неме аскерлер турат да үйдүн ичиндечи, мындай неме кылышыптыр да, кирбей кой деп. И ошо калып калган. Ким кирбеген, ким кирсе бүт бардыгын камашкан. Абдыкадыр Орозбеков сталиндик репрессияда 48 жашта гана болуптур. Тарыхтан анда-мында кабары бар кишилер эле маани бербесе, көпчүлүк негедир ошол маалда ал кишини аксакал, жашы 60-тан ашкан улуу кишидей элестетип жүргөндөр көп. Көрсө аны ошол кезде эл арасында саясий чөйрөдө аксакал деп аташкан экен. Орозбеков кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүүдө чоң кызматтарда турган. 1924-жылы Кара Кыргыз автоном облусунда аткаруу комитетине төрага, 36-жылы Союздук республика болуп кайра түзүлгөндө дагы Кыргыз ССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болгон экен. Мындай чоң кызматка кантип келген, саясий жолу кандай болгон? Байболот агай, ушундан баштайлы. Биринчиден, ал дароо эле жөн эле катардагыда жүрүп эле облаткомго төрага болуп калаган жери жок. Өзү жаштайынан 9 жашында атасынан жетим калган, жаштайынан турмуштун запкысын көп көрүп, оокат тиричиликтин артынан Ферганага барып, Маргылаң, Анжиранда ар түрдүү бай манаптардын колдорунда малын багып, анан кийинчерээк 15-жылдан баштап бул жана булочка жапкан, токоч жапкан цехте иштеп, ошол жерде акырындык менен ага мастерлик деңгээлге чейин жетип, анан ошол булочниктердин профсоюздук комитетине мүчө болуп, алар аркылуу большевиктер менен байланышып, то есть 17-жылга чейин бул такшалып эле калган инсан болгон да. Анан 18-жылдан баштап бул киши жергиликтүү аткаруу комитетинин төрагасы, революциялык комитеттин төрагасы Халмионда, Чимионда, анан кийин Араван райондук аткаруу комитетинин төрагасы, андан кийин келип 23-жылдан баштап райондук аткаруу комитетинин төрагасы болуп, ошол Маргаланда. Андан Ош округуна жер маселеси боюнча бөлүмдүн башчысы болуп турган. 25-жылы Кыргыз обкомунун Ош областтык округдук комитетинин катчысы болуп калган. Ошол жерден 25-жылы жанагы областтык аткаруу комитетинин биринчи курултайы болгон кезде ошо делегат болуп катышып, анан ошол жерде жана саясий ар түрдүү оюндардын натыйжасында областтык аткаруу комитетине барып калган. Буга баргандан бир себеп, кээ билип билбей эле Кокуй Каменский өзүнө ылайыктуу кишини табыш үчүн ошол анча деле билими жок, партиялык иште тажрыйбасы жок, мамлекеттик курулушта тажрыйбасы жок Абдыкадыр Орозбековду апарган деген ойдо жүрүшөт да. Бул туура эмес. Тагыраак эмес дегеним, анткени 1922-жылы билесиздер кыргыз элитасынын ичинде болочок кыргыз мамлекетинин келечеги тууралуу эки кайчылаш пикир, эки топ. Бир жагында кыргыз тектүү казак Рахманкул Кудайкулов башында турган, Бабахановдор баш болуп, экинчи жагында Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыз интеллигенциясы. Маселенин чожайы мындай: 22-жылы ошол кыргызстандык казак Рахманкул Кудайкулов кыргыздарды, кыргыз элин, кыргыз жерин ошол убакта 18-жылдан 24-жылга чейин азыркы Республика Казакстан Кыргыз АСР деп аталган. Значит, аталышы окшош, маданияты окшош, эли жери окшош, салт-санасы окшош, экөөнү кошолу деген маселени чыгарган. Кошуп, кыргыздарды казактардын курамына кошуу мүдөөсүн көздөп калганда. Анан бир шарты болгон, ошол кошулган кыргыздардын аймагына партиялык жетекчилик катары ошол Кудайкулов өзүн дайындоону аракет кылганда, кыргыз элитасы ошол Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Ишенал Арыбаев жана башкалар кыргыздардын өз алдынча мамлекеттүүлүгү автономиялуу область тарихинде Россия Федерациясынын курамында болуусу жөнүндө сунушту чыккан. Ага чейин 1922-жылы Түркистан АСРнын курамында кыргыз тоолуу автономиялуу областын түзүү жөнүндө дагы идея чыкканда, мына ушунун натыйжасында эки саясий топ
абдан катуу кырчылдашып күрөшүп калган. Жанагы 24-жылы 14 октябрда Кара Кыргыз тоолуу автономиялуу областы түзүлүп, анын башында убактылуу бийлик катары революциялык комитет түзүлүп, революциялык комитеттин башында Иманалы Айдарбеков турган. Кабарыңыздар бар да, ошол Иманалы Айдарбеков жетектеген ревкомдун отчет иретине биринчи учредительдик съезде Сыдыковчулар менен тиги Кудайкуловчулардын ортосунда абдан катуу күрөш жүрүп, алар аны абдан сындап, анан эки жаатташуу күчөп турган кезде Москвадан келген Каменский биринчи катчы катары ушул эки жакка тең мондай тиешеси жок адамды, анан экинчи жагынан өзүнө ийкемдүү боло турган адамды издеген деген божомолдордун бир кыйла чындыкка жакын жагы бар. Себеби тиги Кудайкуловчуларга дагы, Сыдыковчуларга да тиешеси жок адам ага керек болгон. Ошондой адам караса, Ош окружкомдун катчысы болуп, делегат болуп барган Абдыкадыр Орозбеков ошол жерде чыгат. Дароо эле белгилешкен Абдыкадыр Орозбеков билими жок, мамлекеттик партиялык түзүлүштө тажрыйбасы жок деген пикирлерге карабастан, ошол 25-жылы Кыргыз автономиялуу областынын аткаруу комитетине төрага болуп калган. Мына азыр эле айтылып атканда карап көрсөңүз, бунун келишине, түздөн түз келишине ошол убактагы кыргыз саясий аренасындагы 3 топтун кырчылдашкан күрөшүнүн натыйжасы болуп атат. Биринчиси Абдыкерим Сыдыковдун, булар Кыргыз автономиялуу область өзүнчө Россиянын коомунда болуусун көздөгөн топ. Экинчиси Кудайкуловдун тобу, бул кыргыздарды казактарга кошууга аракет кылган топ. Анан үчүнчү топ бул Москвадан келген Каменский жетектеген партиялык жетекчилер. Булардын негизги максаты ушул эки жакка тең оодурбай, ортодон Москванын саясатын жүргүзүү аракети болгондагы, мына ошол күрөштүн натыйжасында 1925-жылы март айында дайындалган исполкомдун областтык аткаруу комитетинин төрагасы болуп. Бул эми мындайча айтканда ошол убактагы баягы мыйзам чыгаруучу, мыйзамды көзөмөлдөөчү бийлик орган. Мындай алганда негизги мамлекеттик орган болот. Албетте ал кезде мамлекетти башкаруу партиялык лидерлерден болгондо да тетиги Москвадан келген, Москвадан коюлган лидерлердин колунда болгон, но ошентсе дагы расмий түрдөгү бийлик ошол областтык аткаруу комитетинде болгон. Эми карап көрүңүз, эгерде ошол ошол убактагы биз Абдыкадыр Орозбековдун сабатсыздыгы жөнүндө ошол эле Жусуп Абдрахмановдун жана Сталинге кат 16-жыл деген күндөлүктөр деген китебинде окуйбуз. Сабатсыз, караңгы, партиялык советтик иштерде тажрыйбасы жок деген сыяктуу эпитеттерди окуйбуз. Ооба, андай деле дүркүрөткөн ошол убакта болгон эмес. Бирок бара-бара ошо такшалып, бара-бара партиялык советтик кызматкерде жан оту менен, баш оту менен киргизилип аткарган кыргыз мамлекетинин түптөгү түздөн түз киришкен кериптерон, ошону өз башынан жоопкерчилиги менен толук аткарууга аракет кылган инсандар, чыган инсандардын бири дал ушул Абдыкадыр Орозбеков болуп эсептелет. Эгерде чындап эле тажрыйбасы жок, мүмкүнчүлүгү болгон эмес, караңгы болгон, же болбосо билими жок болгон болсо, кантип анда? Ойлоп көрүңүз, 25-жылдан 38-жылга чейин областтык аткаруу комитет, автономиялуу республиканын борбордук аткаруу комитетинин, союздук республиканын борбордук аткаруу комитетинин президиумунун төрагасы болуп, мына ошол мыйзамдык жактарын көзөмөлдөгөн органдын жетекчиси болуп келген. Демек, белгилүү бир чекте саясий жактан дагы такшалгандыгы байкалып турат. Анан билим жагы өзү айткан, өзүнүн толтурган жеке баракчасында айтылып атат. Ал болгону Сред Азия бюро деген орган болгон. Ошол Орто Азия бюросунун алдындагы 3 айлык курсту гана партиялык мамлекеттик курулуш боюнча 3 айлык курсту аяктап, калган билимди өз алдынча алууга аракет кылганын өзүнүн эскерүүлөрүндө, өзүнүн айткандарында, жазгандарында байкалып турат. Куугунтук курмандыктары подкасты. Куугунтук курмандыктары.
1989-жылы СССРдин КГБсы 1921-53 жылдар аралыгындагы саясий негизде айыпталып атууга кеткендердин санын жарыялаган экен. Кабарыңыз болсо керек, бул тууралуу. Ошондо 800 миңдей киши атылган деп айтылып жатат. Анын 681 миңден ашыгы 1937-38 жылдарга туура келген экен да. Абдыкадыр Орозбеков ошол 38-жылы атылган деп айтып жүрөбүз. Ага эмне айып тагылган, эмгиче анын кайда көмүлгөнү белгисиз болуп жүрөт. Тергөө учурунда кыйноодон өлгөнбү же атууга кеткенби, кандай даректүү изилдөөлөр бар? Өзү башоту менен кызмат кылган режимдин кантип курмандыгы болуп калды? Ушул тууралуу изилдөөлөр барбы? Убагында мен Гүлжамал Бекмурзаева деген аспирантым ошол Абдыкадыр Орозбековдун ишмердүүлүгү боюнча атайын диссертация, кандидаттык диссертация жактаганда ошол убакта биз ошол Орозбековго байланыштуу баардык документтерди издеп таап чыкканбыз да. Кайсыдыр бир фамилиясы эсимден чыгып кетти. КГБнын бирөөсү бир союз мезгилинде Орозбеков жөнүндө материал топтоо үчүн тапшырма алып, ошол айтат да, КГБнын архивине барсам, Орозбеков жөнүндө 4 барак бар экен деп. Биринчиси бир баракта Орозбековду камакка алуу жөнүндө, 2 барагы анын баягы иш ордунда камакка алынган да, ошол жердеги описи, анан 4-чү барагы өлгөндүгү тууралуу справка. Болгону 4, башка эчтеке таппадык деген бир маалымат чыккан да. Ошо сентябрдан баштап майга чейин 8 ай аябай кыйнап, аябай сабап НКВдин больницасында кайтыш болгон. Атабийтте сүйөгү жок, ал атылган эмес. Ал болсо ошо немеден аябай күчтүү пыткалардан кийин негизинде кайтыш болгон. Бул маселе 2001-жылы жана Атабейт ачылып атканда чыккан. Себеби Атабейт билесиздер да, баягы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилеп аткан кезде, даярдык көрүү мезгилинде Атабейт жана улуттук комплекс ачылып, ошол жерде 137 адамдын аты жазылганда, мен ошондо эле маселени карап, ошондо эле таң калып, ал убакта кадимки Раматлык Аскар Чуктаев деген Аскар Акаевдин кеңешчиси болчу. Анан ошол Атабейтти бир жолку бир конференцияда ошол мамлекеттүүлүккө башлаган ачуу аземине алып барып, анан карасак, Абдыкадыр Орозбеков жок ал жерде. Анан суроо узаттык азайын. Эмне үчүн бул жерде Абдыкадыр Орозбеков жок? Анан тиги киши өзү биринчи таң калып кетти. Чындап эле жок бекен деп. Анан жок экен, биз карадык, 137-нин арасында жок десе, анан ал киши чындап мойнуна алганда, балдар мен тактап туруп, анан жооп берейин силерге деп туруп, анан пока айланып жүргөнчө бирөөлөрдөн сурады окшойт, анан бизге ошондо ушундай жооп бердилер. Көрсө, бул жерде Абдыкадыр Орозбеков бул жерде атылган эмес экен, ошон үчүн аты жазылбаптыр дегенде биз дароо эле, мындай өзүбүздүн нааразылык пикирди айттык эле. Мейли, бу жерде атылбаса атылбасын, башка жерде атылгандыр. Бирок мамлекетти түптөгөн, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына өзгөчө салым кошкон адам катары ал ошол жерде туруш керек деген пикирди айтсак, ошондо ошол киши да убада берген эле. Макул, мен тиешелүү жакка айтайын, бул киши чындап эле кошулуш керек, бүткүл кыргыз аксакалы катары деп айткан жайы бар да. Анан биз айтып атканыбыз моундай да, Абдыкадыр Орозбеков чындап эле анын тагдыры жөнүндө, өлүмү жөнүндө так маалыматтар жок. Бир маалыматтарда аны сен эл душманысың деп айта бергенде, жана тергөөчүнү өзү отурган табуретка менен жаткыра чабат дагы, ошондон анан тергөөчүлөр көптөп тепкилеп, мунун кабыргаларын сындырып, буту колун сындырып, абдан катуу уруп коюп, ошондон өлгөн деген жер бар. Экинчиси, абдан бая жини келип, эл душманды жаткыра чапканда, ошол тергөөчүлөр атып салган деген немеси бар. Кандай болгондо дагы анын өлүмү 1938-жылга туура келет. Анан бүгүнкү күнгө чейин, Айбек мырза, бүгүнкү күнгө чейин такталбаган маселе бул ошол Абдыкадыр Орозбековдун кайсы жерде коюлганы. Так маалымат жок. Бир аял киши убагында айткан экен. Мен тетиги аларча көрүстөнүн жанынан өтүп кетип атсам, ал убакта массалык атуулар болгондон кийин, массалык көмүүлөр да болгондо, көп адамдарды ыргытып аткан экен анга. Ошол жерде ак көйнөк шымчан
сакалчан адамды көрдүм, биздин аксакалга окшош экен. Биздин аксакал да ал убакта эме 30-жылдары Калинин бүткүл Россиялык староста эмес беле. Ошондой болуп, бул бүткүл кыргыз аксакалы деп жаштыгына карабай чокчо сакалы болгон. Аксакал деп баары сый урмат менен кайрылышчу да. Анан ошо тиги аял тааныган окшойт. Таанышкан киши экен, ошо биздин аксакалга окшош экен да, ошон үчүн болжол менен аларча күмбөзүнө коюлган деп жүрөт. Чындап эле бүгүнкү күнгө чейин так маалымат жок. Бирок анын жанында чогуу суракта болгон адамдардын айтымында ошол оорудан тепкиден өлгөндүгү жөнүндө дагы маалыматтар жок эмес, бар. Эми кандай болгон ченде деле мамлекеттүүлүктүн фундаментин түптөгөн адам катары ал кишиге болгон аракеттер көрүлүш керек эле, сый урматтар көрүлүш керек эле. Ошол жана учугу чыккан деп атпайсызбы, биздин аксакалга окшош депчи? Ошол киши каяка айткан экен бул маалыматты? Менин пикиримде ошол биздин аксакал деп аны ошол убакта саясий элитанын өкүлдөрү өзгөчө сый урмат менен кайрылып жүргөн адамдардын бирөөнүн аялы окшойт. Ошол киши тааныган үчүн баягы ыргытып атканда байкап калдым, ошо биздин аксакалга окшогон кишини ошол жерге көпчүлүк менен ыргытышты деп бирөөгө айтып, ошондон элге таркап атпайбы? Именно ким деген аял экени, ким деген немеси тарыхта ал такталбай калды. Көргөндөр аларча мүрзөсүнүн кароолчусу уйгур киши болгон экен ошо мезгилде. Ошо бир чоң казышып, яманы казышып, ошого болсо аксакалды сүйгөн алып келишти деп айтыптыр. Аксакал негизи ошондой бакубат чоң келишкен жигит болчу да, аябай көрүнүктүү. Андан кийин сразу билип алыптыр да, ошону таанып алыптыр. Бирок болсо азыр болсо ал киши жок, эч ким билбейт койгон жери. Андан кийин биз болсо ошо безопасность мен болсо кайра кат жаздым, бирок болсо белгисиз деп жооп беришти. Коюлган жери азыркы күнгө чейин белгисиз деп жооп алганбыз. Ушул тапта совет мезгилиндеги жашыруун архивтерди ачуу аракеттери жүрүп жатпайбы Кыргызстанда? Парламент мыйзам сунуштап, анан биринчи окуудан өттү да. Маселен, агай, ошол тарыхчылар арасында ар кандай чүкүшмөлдөр бар да, массалык көмүлгөн жайлар боюнча репрессияда атылган депчи, анан бул жерде болушу мүмкүн, бул жерде депчи. Балким архивтер ачылса, ошолордун да изи чыгып калабы? Кандай деп ойлойсуз? Архивтерден көп убакта мынанчанчы күнү мынанча адам атылды деп ошолордун буйругу өкүмдү табышы мүмкүн. Анан көпчүлүк убакта өкүмдөр ошол түрмөлөрдүн короосунда ишке ашырылган да. Анан бирок көмүлгөн жери жөнүндө такмалдыр мүмкүн чыгып деле калышы мүмкүн. Мисалы, ошол эле Бишкектин айланасында ал убакта азыркаларча азыр шаардын ортосунда турат да. Мурунку убакта шаардын чекесинде болгон үчүн аларчада көптөгөн массалык көмүлөр болгон. Мына бизде Ошто эле убагында айтып жүрүшчү, мына Оштун Сулайман тоонун теги түндүк батыш жагы деп азыркы западный Черемушка деген чакан райондор турбайсызбы? Ошол жагында деп массалык көмүлөр болгон деп мурунку аксакалдардын айткан, уккандардын айткандар боло турган 80-90 жылдарычы. Анан экинчи бир массалык мисалы Оштун түрмөсүндө атылгандар, тетиги Оштун жогор жагында Данги деген жер бар. Ал убакта аңгыраган бош талаа эле дейт, ошол жака дагы алып барып көмдүргөн деген бул эл арасында айтылган сөз. Бирок архивдик так маалымат булар жөнүндө жок. Ошон үчүн сиз айткан туура, мүмкүн жакшылап караса атылгандарды көмүү жөнүндө да чечими чыккан да, ошол эле НКВДнын, ошол эле ОГПнун чечимдери бар кайерге көмүү жөнүндө. Мүмкүн ошондой болушу мүмкүн. Эгерде ошондой так маалыматтар чыгып калса, мисалы, аларча да көпчүлүк көмүлгөн. Орозбековго окшогон адамдардын жакасында капсула болгон, атайынча суу өтпөй турган, ал жерде анын аты жөнү, үй бүлөсү, курамы, анан үйүнүн дареги жазылган маалыматтар болгон. Мына 37-жылы атылган жанагы Атабейитте жаткандардан, ошол эле Касым Тынстанов, Төрөкул Айтматов жөнүндө ошолордун жакасында капсуладан чыкпады алардын аты жөнү. Ошолордун катарында мен бир 88-89 жылдары реабилитация кылган Мурат Салихов деген Кыргыз ССРнин 3-өкмөт башчысы болгон Баткендин уулу, ошол кишинин дагы
кызы мен жакшы таанытам, ошо кызы ыйлап эле жүрчү, атабыздын каяка коюлганын билбейбиз деп. Ошол киши кийин атайын Куран окутпады. Ошондо ошол 137 адамдын ичинде Мурат Салиховдун да ошо капсула аркылуу табышты да. Кадимкидей жазуусу менен чыгып, анан кызы, неберелер сүйүнүшүп ошо атабыз табылды деп ошол жерге бүгүнкү күнгө чейин барып Куран окуттурушат да. Куугунтук курмандыктары подкасты. Куугунтук курмандыктары. Репрессия учурунда ушул куугун сүргүнгө кабылып, атылган атылып кетти. Эми ошолордун урпактары көргөн күн кандай болду? Туш келген үй бүлөнүн мүчөлөрү вообще тозоктон өтүштү. Ошо сентябрдан кийин все турмуш өзгөрүп, андан кийин болсо үй бүлөгө болсо 1 ай мөөнөт берет. Ошо 1 айда ошо үйдү бошотуп берип, түштүк жакка көчүп кетиш керек болчу. Андан кийин болсо Окнага көчүп кетип, ошол жакта жашап жүргөндөн кийин менин атам болсо 16 жашка толгондон кийин Пулгондон паспортный столго барып заявление жазат да паспорт алган. Ал жазып атканда кыз, секретарь кыз, андан кийин болсо бир милиционер келип алып, сен эмне кылып атасың, сен кимге канча неме паспорт жазып атасың? Бул болсо эл душманынын баласы, ага болсо мүмкүн эмес паспорт. Ошону болсо документтер баардыгын терезеден ыргытып салат. Нар жакта болсо жайын агып атат. Жаңгыр багы жок, суу болуп барышогу жарабай калат ошо документтер. Ошонтип паспортты бербей коюшат. Паспортты бербей коюп, эми болсо баардыгы азыр түшүнүп атат да. Советский Союзда болсо кимде паспорту жок болсо, ал болсо эсептелет, адам жок. Кыйынчылыктарды көрүп, андан кийин болсо документти зорго жазылып алат. Менин неме атам, өзүмдүн атам. Андан кийин жумушка орношканда ошо Кадамжайда шахта бар болчу, и горно-спасательный жумушка орношкандан кийин аякта болсо начальник Черненко деген бир орус киши иштеген. Андан кийин аябай неме болот да бул жумуш. Бардыгы билет да горно-спасательный алиги шахтаны жаап койгондон кийин ошолорду чыгарат да, шахтерлорду куткарышат. Ал болсо келип алып айтат, сен болсо эл душманынын баласы экенсиң, мен билбептирмин. Мен сени жумушка алдым. Мага болсо айтышты 24 саатта сени бошотуп коюш керек экен деп. Ошонтип жумушсуз калат. Ошондо көп жыл Ташкентте жашадык. 66-жылга чейин. Андан кийин 56-жылы акталат. Акталганда биринчи секретарь Разаков иштеп атканда, ошо атамды болсо Фрунзе ошо жака чакырып келишет. Ташкенттен келип алып, андан кийин Разаков ордунан туруп алып, колун берип, учурашып, сиз болсо аябай жакшы адамды, улуу экенсиз, биз сизге болсо жардам беребиз, сизге болсо үйсүз жашап жүрүпсүз, биз сизге болсо 2 жуманын ичинде 3 комната квартира Бишкектен беребиз десе, менин атам болсо унабаган. Албай коюп кайра Ташкентке кетип калган. Демек чоң атаңыз репрессиялангандан кийин атаңыз өзгөрүш. Эжеси Эркингүл Кадамжайдын Окна айылына көчүп барышыптыр. Кийин Кызылкыяда иштептир. Андан соң 56-жылдар анан Ташкентке көчүп кеткен турбайбы? Кызылкыяда 53-жылы мен төрөлдүм. Андан кийин 56-жылы көчүп кетишет. Жер титирөө болгондон кийин кайра Ошко көчүп келишет. Байболот агай, ушул репрессиялангандардын урпактары кандай күн көрдү, тагдыры кандай болду деген иликтөөлөр барбы? Маселен, репрессияда жабыр тарткандар, жетим калган балдардын саны канча болду, алардын тагдыры кийин эмне болду деген Кыргызстанда ушундай иликтөөлөр барбы? Булардын бардыгына бир гана эл душманынын балдары деп, буларга керек болсо жогорку окуу жайларга окууга тыюу салынган. Булардын бардыгы өзүнүн атасынын атынан башка фамилияларга которулуп, башка адам тууган уруунун атына жазылып оокат кылууга, аларга мындай кызмат кылууга, мамлекеттик кызматка барууга иш жүзүндө тыюу салынган. Эл душманынын балдары деп Сталин өлүп, алгачкы реабилитациялар башталганга чейин мындай иш жүзүндө алганда 1956-жылга чейин алардын көбү эч жака белгисиз болуп, өздөрүнүн атасынын атынан айта албай турган заманга душ болушкан да. Эми алардын оор турмушу бул экинчи бир сабак. Анан дагы бир нерсе, сиз айтып аткан Абдыкадыр Орозбековдун урпактары дагы ошол оор тагдырды башынан кечирген. Абдыкадыр Орозбековдун өзү урпактары жөнүндө айтып калдыңыз. 2 аялы болгон. Биринчи аялы
Абахан деген аялы болгондагы андан жанагы Өзгөрүш деген баласы менен дагы бир кызы болгон, Эркингүл деген кыз. Эркиндикке чыктык, өзгөрүү башталды деп бир уул бир кызды болгон. Анан ал кишинин өмүрү кыска болуп кайтыш болуп кеткенден кийин Найман уруусунан чыккан Адалат деген аялга үйлөнүп, андан Кимел деген уулду болгон. Демек ал киши атууга кеткенге чейин эки уул бир кыздуу болгон да. Алар дагы чоңдору тиги Абдыкадыр Орозбековдун бир тууганынын инисинин атына өтүшүп эптеп күн көрүшкөн. Ал эми тиги Кимел дегени кийинчерээк Абдыкадыр Орозбековдун өзүнүн мен бир Азиз Токтобаевдин эскерүүсүнөн Азиз Токтобаев деген Өзбекстанда белгилүү мамлекеттик ишмер, социалисттик эмгектин баатыры болгон, Абдыкадыр Орозбековдун жердеши иниси катары чогуу жүргөн Азиз Токтобаев деген киши болгон. Ошол айтымда өлөрүндө ошол Адалат деген аялына мен эгер бир нерсе болуп кетсе, сен ушуга үйлөн деп туруп насаат кылып кеткен деп айтышат да. Анан ошол Азиз Токтобаев ошо Абдыкадыр Орозбековдун ошол экинчи аялына үйлөнүп, анан ал киши бул жакта райондук партиялык комитеттин жетекчиси, Анжан обкомунун жетекчиси болуп, Ташкент областына Ташкент обкомунун жетекчиси болуп жүрүп, анан бирден бир кийинчерээк кине коюлганы ошол эл душманынын баласын жашырып алып жүргөн, жашырып тарбиялаган деген дагы ошо Азиз Токтобаев ошондо кине коюлган кийин. Кантсе дагы ошол кишинин колунан тарбия көрүшүп, ал киши Абдыкадыр Орозбековдун балдарын абдан колдоп жүргөн. Мени атам өтүп кетти, азыр болсо Абдырахмановдун кыздары өтүп кетти, Ленина, Исакеевдин кызы Лариса эже өтүп кетти. Ошолор болсо ошол поколение азыр жок. Андан кийин менин поколением бар. Мен дагы азыр 70-ке чыкты. Мен дагы өтүп кетсем, убакыт өтүп атат. Азыр болсо жаштар көпчүлүгү так билбейт ошо тарыхты. Ким эмне кылган Кыргызстан үчүн. Урматтуу угарман, сиз Куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдымбаев алып бардым. Бүгүн биз Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбековдун тагдыры тууралуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов жана Орозбековдун небереси Жылдыз Абдыкадырова менен кеп кылдык. Биздин подкасттарды Азаттык сайтынан, YouTube'дагы баракчабыздан жана Apple, Google подкаст платформаларынан уга аласыздар.